Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Сиздер менен мен Бекжан Турабеков. Бүгүн бул видеодо сиздерге мен ушул менин терең изилдөөмө катталып, андан кийин VIP көзөмөлүмө өтүп, 4 ай бою ушу менин VIP көзөмөлүмдө дарыланган Амир аттуу кичинекей пациентимдин жыйынтыктары менен бөлүшүп койгум келип атат. Ата энеси Россияда турат, ошол жактан атайын мага ушу доктор балабыз сүйлөбөй жатат, ушунча жашка чыгып калса дагы сүйлөөсү артта калып атат деген көйгөй менен кайрылган. Мына ушул баланын изилдөөсүн жана көзөмөлүн мен сиздерге ушул видеодо кыска нуска конкреттүү түрдө фактылар менен айтып бермекчимин. Көптөгөн ата энелерди карай турган болсок, азыр ар кандай клиникаларга барышат, Ташкентке барат же башка жака барат. Ар жерде ар кандай диагноздорду айтат да. Аутизм дейт бирөөсү, ЗПР экен дейт бирөөсү, дагы бир нерсе экен дейт. Кыскасын айтканда, ата эне мындай көпчүлүк ата энелер азыр эмне кылышын дагы билбей калып атат. Эмнеден башташты дагы билбей калып атат. Жана эле ушул айткан диагноз туурабы, туура эмеспи? Жөн эле бир көрүп эле айтып коюп атат. Ошондуктан азыр бул көйгөй өтө көп кездешип атат. Анан ар балага бизде мисалы өтө көп бирдей уколдор, мисалы жада азыр ошо Ташкентте деле же бир башка жерлерде деле себептери изилденбей эле бир эле протокол менен ошол кортексин, нафен жана башка бир ушундай препараттар менен эле балдарды сүйлөтөбүз деп эле сайып атат. Баштарына ток кийгизип атат, ар кандай камераларга, барокамера деп, башка деп, массаж деп. Кыскасын айтканда, ар кандай баягы ар бир пациент индивидуалдуу, бирок индивидуалдуу түрдө тактика кылынбай, тескерисинче ар кандай баарына бир эле шаблон колдонулуп атат. Анан эң чоң көйгөй азыркы учурда ушу балдардын сүйлөөсүн өнүктүрүүдө эффект болбой жатканын бирден бир себеби эч бир жер тынымсыз көзөмөл кылбай эле. Бир жолу кабыл алат, бир консультация берет, ошо менен баягы бала өз алдынча эле ар кандай терапияларды, ар кандай процедураларды өтүп атат, бирок күн сайын эч ким көзөмөл кылбайт. Тамак ашы, уйкусу, жашоо образы, ата эненин мамилеси. Кыскасын айтканда, ошонун айынан натыйжада убакыт кетип атат азыр көп ата энеде. Ал эми балдар ошо мурун кандай болсо кичине өзгөрүү болот да, бирок жеткиликтүү деңгээлде өзгөрүү болбой жатат. Амир дагы ушундай көйгөй менен кайрылган. 4 жашка чыгып калган бала. Ата энеси ошол Россияда туруп, алар дагы көп жака алып бардык доктор, бирок тилекке каршы результат болбой атат деп мага кайрылган. Мага кайрылганда активдүү сөздөрү 4 сөз болгон, 4 эле сөз сүйлөй алчу. Папа, мама, да, дай деген эле ушу 4 сөз сүйлөгөн. Байланыш дагы көбүнчө жаңсоо менен же бир эле түшүнүксүз үндөрдү чыгарган. Бир нече клиникага барышкан, эч кандай так жооп алышкан эмес. Ата эне эмнеден башташ керек деген суроону эмне так жооп алыша алган эмес. Анан ошентип мага мени көрүп калып Instagram'дан, YouTube'дан анан менин изилдөөмө кайрылып калат. Менде азыр негизи 2 кызмат көрсөтүүм бар. Биринчи терең изилдөө, анан VIP көзөмөл деген. Булар ошо мага кайрылганда биринчи ушул терең изилдөөнү баштайлы деп сунуш кылгам. Неге дегенде, баланы эмнеге мындай болуп атат, эмнеге сүйлөбөй атат, эмнеге мындай артта калып болуп атат, себебин аныктайлы деп ушул терең изилдөөмдү сунуштагам. Анткени дегенде терең изилдөө жок, могу көзөмөлгө өтүүнүн эч кандай кажети жок да. Балким терең изилдөөдө кээ бир учурларда аныкталып калат. Мен жардам бере албай калган учурлар да болуп калат. Ошондуктан мен биринчи очередь ушул терең изилдөөдөн баштадым. Так диагноз, четтетилген оорулар жана жеке функционалдык профиль түзүү үчүн мына ушул терең изилдөөмдү баштадым. Анан бул пациенттерибиз ушул терең изилдөөдөн кийин дароо менин ушул иштөө тактикамды жактырышып, дароо VIP көзөмөлгө да өтүшкөн. Бул боюнча дагы баардыгын айтып берем сиздерге. Мындайча айтканда, терең изилдөө деген бул себепти аныктап, баланын айыгуу планын түзсө, а бул VIP көзөмөл деген ошол результатты конкреттүү түрдө ар бир ай сайын карап, ошол түзүлгөн планды ишке ашыруу да. Мындайча айтканда, күн сайын дневник менен, ай сайын видео анализдер менен, мен менен тынымсыз байланыш. Кыскасын айтканда ушундай. Бул пациентибиз ушул 2 нерсени тең өттү. Изилдөө багыт берсе, көзөмөл бул натыйжаны камсыздайт. Бул пациентте биз диагностика алкагында эмнелерди изилдөө кылдык? Изилдөө бул жөн эле баягы бир консультация берип коюу эмес, же бир эле кеңеш берип коюп баланы бир жолу көрүп коюу эмес. Изилдөө деген бул уже толук баланын анамнезин чогулткандан кийин ошо анамнезге карата баланын витаминдерин изилдейм.
амирдин витаминдерин изилдедим. Витамин А, Е, Д, B12, фолиевая кислотасы кандай деңгээлде, кандарын текшердим, гемоглобин, ферритиндери, сезгенүү фон барбы жокпу. Кээ бир учурда балдарда воспаление болуп кетет, лейкоциттердин деңгээли, базофилдердин деңгээли, иммунитети кандай иштеп атат балада, аны текшердим диагностика алкагында. Бүт ушул кандын анализдери аркылуу текшерип атам да булардын баарынчы. Целиакия деген ооруну барбы жокпу текшердим. Неге дегенде буга чейин ата энеси ошол глютенди четтетип, глютен бербей сүйлөөсүнө таасир тийгизет экен деп ушинтип келишкен. Анан генетикалык абалдарын дагы текшердим, лактозуна недостаточность барбы жокпу. Паразиттерди текшердим, себеби дегенде азыр ар бир ата энеде ушундай көйгөй бар, ушу балам паразиттер себептүү сүйлөп атат ошойт депчи. Ошого мен муну сөзсүз түрдө изилдөөдө текшерем, и гельминттерди текшердим, ПЦР, протоаскерин, гельминтаскерин деген анализдер менен. Жалпы терең изилдөө аркылуу 40 маркер текшерилди: серология, ПЦР, генетика. И ушул жакта уже изилдөө аркылуу реалдуу түрдө балада эмне көйгөй болуп атат, неге сүйлөөсү артта калып атат, так аныкталып, айыгуу планы түзүлүп чыкты. Бул жерде изилдөө аркылуу бир божомол же бир башка нерсе эмес, конкрет түрдө терең изилдөө менен биз керексиз баягы туура эмес коюлган диагноздорду четтетип, реалдуу түрдө балада эмне болуп атканын эмне аныктап алдык. Жыйынтыгында, бул изилдөөнүн жыйынтыгында балада эч кандай целиакия жок экен. Терс чыкты бүт целиакиянын маркерлери. Ошого буга бүт глютен кармаган азыктар болот экен. Балага ичегинде паразиттер жок. Паразитарный лечение, очищение деген нерселерди такыр жазатуунун кереги жок. Гельминттер дагы таза чыкты. Аутизм спектри дагы исключение кылынды балада. Эч кандай аутизм жок экени аныкталды, себеби анамнестин негизинде балада аутизмдин белгилери болгон жок. И активдүү сезгөнүү дагы баланын организминде жок экени аныкталды. Кыскасын айтканда, ушул терең изилдөөнүн жыйынтыгында глютен же паразит эмес, негизги баладагы көйгөй бул нейро өнүгүү жана микроэлементтердин жетишсиздигинин фону болду да. Анан ошонун негизинде изилдөөдөн кийин ата энесине мен бүт көрсөтүп, диагноздорун айтып бергенден кийин ата энеси дароо көнүп, ошол Россиядан эле онлайн форматта менин уже VIP көзөмөлүмө өтүштү да. VIP көзөмөл деген бул уже тынымсыз жетек системасы. Мындайча айтканда, терең изилдөө багыт берсе, бул изилдөө VIP көзөмөл ошону багыттаманы натыйжага айлантат да. VIP көзөмөл алкагында биз эмне кылдык? Жеке функционалдык профиль түздүк. Конкрет түрдө баланын күчтүү жактарын, башка жактарын бүт түзүп, ошонун негизинде иш алып бардык. Андан кийин үйдө жасалуучу кошумча терапияларды иштеп чыктым балага. Себеби дегенде бул дагы өтө чоң негизги факторлордон болуп эсептелет. Анан кийин ушул VIP көзөмөл алкагында баягы баланын бүт анализдерин, көрсөткүчтөрүн баардыгын нормага алып келип алгандан кийин коммуникация карточкалары, Jasper, STM, eBay терапиялар бүт кошулуп, анан кийин кээ бир учурлар болуп калды, узкий специалисттерге дагы жөнөтүп заключенияларын алып аттык. Күн сайын апазы, баласы канчада туруп атат, канчада уктап атат, эмне тамак жеп атат, күн сайын жөнөтүп турдум. Мен анын баарын контролдоп, дневник медкартасына киргизип, кыскасын айтканда ушундай форматта изилдөө уланды да. Анан жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгында мынакей витамин B12 башында 245 боло турган болсо, азыр уже 423 чыкты. Бул витамин сөзсүз түрдө баланын бүт нерв системасына, сүйлөөсүнө өзгөчө таасир эткен витамин. Ошондуктан бул дагы дефицит болгон, нормага келди. Гемоглобини 130га көтөрүлдү. Витамин Д'сы 41ден 49га көтөрүлдү. Ферритини башында 18 болсо, азыр уже 24 микрограмм на литрге көтөрүлүп, экинчи, үчүнчү айларда баягы ферритин даже 42ге чейин көтөрүлдү. Бирок биз бир ай сайын карап турдук да, ар сайын карап туруп, кээ бир учурлар болду, баланын баягы темирди потребление кылуусу өсүп, ошол учурларда кыскасын айтканда ошол динамикада 2 ай бою 25-24тө сакталды. И бул айда уже конкрет түрдө дозасы көтөрүлүп, ферритинди кыскасын айтканда көзөмөл алкагында 90го чыгаруу стратегиясы иштелип чыкты. 90 микрограмм на литрди кармашыбыз керек. Экинчи натыйжаларды айта турган болсом, сөз жана жаңы сөздөр боюнча бала 93 күндө кошулган жаңы сөздөр апа, баба, ата, тайта, тайны, гол деген жаңы сөздөр кошулду. Ошондой эле 4 сөздөн ушундай жаңы сөздөр кошулуп, эң башкысы балада азыр рецептивдүү түшүнүү болуп баштады да. Мындайча айтканда, бала нооларды түшүнбөчү мурдачы.
түшүнгөн эмес. Жарыкты өчүр, телефонду алып кел, эшикти жап, топту алып кел, кружканы алып кел, таштанды ташта, оюнчукту чогулт, пиязды арчы, кыска өзүң кийимиңди кий дегенди вообще билбечү. Мына могу көзөмөл алкагында балада азыр эң чоң ийгилик мына ушул түшүнүп, ошол бир нерсени айтсаң аткарып баштады. Андан кийин бул ушу түшүнүп отуруп сөз байлыгы көбөйүп уже эми кийинки этаптарда эки сөздү кошуп баштайт да. Ушундай форматта өнүгүп атат балачы, көрдүңүздөрбү? Күн сайын кылдат көзөмөлдүн жыйынтыгында мына ушундай абал болуп атат. Прогресс токтогон жок. Төмөн иммуноглобулин А болгонуна карабай бүт организм жакшы контроль болгондуктан бир да жолу бала ОРВИ вирустуу ооруларга кабылган жок. Уйкусу өтө сонун абалга келди. Ден соолук туруктуу болгон үчүн көзөмөл алкагында 2 марттан башталган. Мунун сүйлөө прогресси дагы өзгөчө мына ушундай жакшы результат болду. Диагноздар боюнча айта турган болсок, сүйлөөнүн кечеңдеши, оң динамика башталды уже, темир жетишсиздиги оңдолду, селективдүү иммуноглобулин А жетишсиздиги акырындык оң менен оңдолуп атат. Лактозанын уже симптоматикасы эч кандай билинбей эле, бирок ошого карабай фермент кошуп бул абалын дагы көзөмөл кылып жаткан учурубуз. Эң башкысы негизги абал бул бала уже сөздү түшүнүп баштады и жаңы сөздөрдү акырындык менен кошуп баштады. Ошондуктан мына ушинтип терең изилдөө кылып, ошо терең изилдөөнүн негизинде баланын генетикасын, лаборатордук маркерлерин толук чечмелеп, так диагноз коюп, керексиз ооруларды четтетип, жеке функционалдык айыгуу планын түзүп, үйдө жасалуучу нерселерди түзгөндөн кийин, андан кийин уже ата энеси дароо вип көзөмөлгө өтүп, ошонун жыйынтыгында күн сайын көзөмөл кылып, питаниясын, жүрүм турумун баарын контролдоп отуруп, бала мына ушундай результатка жетти, урматтуу катталуучулар. Анан сиздерде көп суроо туулушу мүмкүн. Эмнеге ушул тынымсыз көзөмөл керек? Мындай көзөмөл жок, результат болбойбу деп. Болбойт, урматтуу катталуучулар. Мен сиздерге ачык эле айтып коеюн. Бир жолу көргөндө баланы, мага көп пациенттер айтат: "Доктор, бир жолу көрүп койбойсуңбу хотя бы?" депчи. Көп пациенттер айтат, бир жолу көргөндө тилекке каршы эчтеке өзгөрүү болбойт. Бир жолку көрүү бул жөн гана божомолдонгон диагноз, баардыгына бир шаблондуу лечение жазыла берет. Контроль жок, кийинки байланыш жок, динамика каралбайт. Эмне болуп атат балада? Бир дары жазып берип коет, ошо бойдон 3 айдан кийин кел дейт, ошол бойдон эмне унутулат да. ВИП көзөмөлдө уже өзүм тынымсыз абалда күн сайын көзөмөл кылып, конкреттүү түрдө фактыларга негизделген диагноз, жеке программа, индивидуал түрдө күн сайын дневник, ай сайын результаттарды баалоо, эң башкысы жыйынтыкты көрүү да, ар ай сайын жыйынтыкты текшерүү. Ошондуктан эгерде сиздерде дагы балаңыздарда ошентип сүйлөөсү артта калып атса, эмне кылышты билбей атсаңыз, эң биринчи сизге сунушум ушул терең изилдөөгө жазылып, балаңызды терең изилдетип баштоону сунуштайт элем. Терең изилдөөдөн кийин анан уже эгерде балаңыздын абалын жакшыртууга көзүм жетсе, мен уже вип көзөмөлдү сунуштайм. Дальше уже вип көзөмөлгө өткөрсөңүздөр болот да. Терең изилдөө кылбай туруп, бирок мен вип көзөмөлгө эч кимди албайм. Мынакей бул жакта Амирдин натыйжасын дагы көрүп атасыздар, бул жөн эле божомол эмес, бул уже конкреттүү результаттын көрсөткүчү болуп атат. Ошондуктан сиздин дагы балаңыз да так ушундай терең изилдөө жана көзөмөлгө татыктуу десеңиз, сөзсүз түрдө менин жеке көзөмөлүмө кайрылып, ушул видеонун астына номерими калтырып кетем, ошол номерге жазып, терең изилдөөгө кайрылып, балаңызда эмне себептен көйгөй болуп атат, эмнеге мындай сүйлөөсү артта калып атат, так билип алгандан кийин анан уже күн сайын мен менен иш алып барып, вип көзөмөл алкагында балаңызды аяктырсаңыз болот. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө амандыкта туруңуз. Мен максималдуу түрдө жөнөкөй, кыска нуска кылып сизге бул пациентимдин результаты менен бөлүшүп кеттим. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.